оңой жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Кайрат Пирмирдиевдин жубайын унаа сүзүп кетти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмирдиевдин жубайы Эльвира Пирмирдиеваны унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу ырчы мырзанын жубайы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Эртеби кечпи муну баары билмек. Андыктан бул тууралуу өзүм биринчи жазууну туура көрдүм. Кечээ мени унаа сүзүп кетти. Күнөө экөөбүздөн тең кетти. Айдоочу мен күтпөгөн жерден эки тилкени кесип өткөнү үчүн, мен болсо туура эмес жерден өткөнүм үчүн. Кудай сактады. Азыр ооруканадамын. Шейшембиде операция жасалат. Бет сөөгүм талкаланып кетиптир. Өзүңүзгө сак болуңуз. Кырсык күтүлбөгөн жерден келет турбайбы, дейт ал өз сөзүндө. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейжи. Назира Айтбекованын апасы Нургүл эже, Назидей кыздын энеси болгонума сыймыктанам. Социалдык баракчалар аркылуу жашоо турмуш, аял менен эркектин мамилеси, аял заттын орду сыяктуу темаларда кызыктуу постторду жазып, айымдардын таламын талашып келген алып баруучу актриса, блогер Назира Айтбекова өзүнүн ачыктыгы, тентектиги, боорукерлиги менен айырмаланып келет. Анын өзгөчө ойлору кээ бирин ачууланса, айрымдарын жан дүйнөсүн ачып, ыраазы кылат. Элди ыйлатып, кубантып, кыжырлантып да келген айымдын апасы бизде конокто. Нургүл айым, учурда эмне менен алексиз? Борборубуздагы Сайра Кийизбаева атындагы номер 8 балдар искусство мектебинде кыргыз эл аспаптары бөлүмүндө комуз сабагынан мугалиммин. Эмгек жолумду Балчы шаарындагы музыкалык мектептен баштап 32 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келем. Билим берүүнүн отличниги жана маданияттын мыкты кызматкеримин. Кызыңыз жакында 35 жашын белгиледи. Жарыкка келген күнү эсиңизде болсо керек. Назира жарык дүйнөгө 8 ноябрь күнү келген. Бирок документте 7 ноябрь деп жазылып калган. Ошондуктан 2 күндү тең туулган күнү катары белгилейбиз. Кызым төрүлгөн күнү аппак кар жааган аябай эсимден калган. Аябай жоош эле. Атасы экөөбүз тең студент болуп, Назиранын чоң апасы карачу. Кайненем бала бактым деп ойлобой эч кыйнабайт. Курсак ачканда эле белги берип коет деп калчу. Жолдошум экөөбүз кызыбызга барып турчубуз. Биз барар күнү такыр тамак ичпей койчу экен. Энеси ата-энесин күтүп жаткан турбайбы деп күлүп калчу. 5 айына чейин эч ооруган эмес эле. 5 айдан кийин ичинен кан өтүп ооруканага жатып калды. Ооруканадан чыккандан кийин эле кайненем жуунтуп коюптур. Ошондо суук тийип, оор акыбалда кайра ооруканага жатып калды. Кийин көп ооручу болгон. Же эмнеси ооруп жатканын түшүнбөйбүз. Назира үчүн атайын жайлоого кымызга, сүткө барчубуз. Ысык көлгө алып барып күнгө кактайбыз. Ырым-жырымдарды кылабыз. Чоң энеси эки ооруканага көп жатты. Акырында кызымдын чаңдан бронхити бар экенин далилденди. Ошондон кийин чаңга жоолотпой, колун сууга салдырбай, таттуу бербей тумчулап, жылуулап эле калганбыз. Баарыбыз жакшы көргөнгө эркелеги да бар болчу. Бала кезинде да азыркыдай ачык, тентек кыз беле. Назира кичинесинен өз алдынчалыкты жактырчу. 1-класска тең туштарыбыздын балдары менен бирге алып барганбыз. Көнгүчө бир ай ташыбыз деп ойлоп жатсак, эртеси эле өзү кетип калган. Бала бакчага баргандыктан сабактарынан көп жардам бердик. Ашканага алфавитти илип берсек тамак ичип, ойноп жатып эле тамгаларды үйрөнүп алган. 1-классынан алдыңкы окуучулардын катарында болду. 4-класс кезинде үй бүлөбүз эки ажырашым жолго түшкөндө башка жерге көчүп кетүүгө аргасыз болдум. Атасынан ажырап, чоң энесин сагынып аябай жаман болуп жүрдү. Агамдын Назира менен тең баласы бар. Экөөнү 1 класска киргизип койдук. Ырас камчы менен ойноп, чогуу окуп алаксып кетти. Мен Балыкчы шаарындагы музыкалык окуу жайда эмгектенчүмүн. Облус республика аралык иш-чараларда Назира дайым жанында болуп, Москваларга ролдорду аткарып, музыкалык мектепте окуп ырдап жүрдү. Мектептеги иш-чараларда кемпирдин ролун аткара баштады. Басып туруп акын жазуучулардын чыгармаларын жаттатып, көркөм айтып бере берчүмүн. Талабы күчтүү мектепте да тырышып жакшы окуду. Ошентип өзүнөн өзү ачылып, орусу унутулуп калды. Кызым ар убак мени сүйүктүсү келип, сюрприздерди жасаганды жакшы көрчү. Ар кандай сынактарга айтпай качып келип сүйүнчүлөп, белектери менен бөлүшүп, мени аябай кубанчу. Студент кезинде да бул адаты калбады. Келечекте кесип үчүн абдан кабатыр болуп, көп тил билүүсүн каалачумун. Кызым да чоңойгондо президенттин котормочусу болом деп айтчу. Бул кыялын азыр айтпай жүрөт.
Баланы жалгыз бой өстүрүү, жакшы тарбия берүү канчалык кыйын. Баланы жалгыз өстүрүү абдан оор. Кийим, тамак аш, ата-эне жардамдашып бул жагына жетиштүү эле чоңоюду. Бир гана атасынын мээрибин сагынып жүрдү. Атасынын келеринен үмүт кылып жол карачу. Бирок ал киши кызына кайрылып абалын сураган жок. 2 жылдан кийин тең туштарыбыз жараштырып, кийин мени күнөөлөбөсүн деген ой менен кызым үчүн кайрылдым. Тилекке каршы 1 айга жетпеген убакыт гана жашадык. Ошону менен кызымдын жоопкерчилиги биротоло менин мойнумда калды. Балам жер карап калбасын деп өзүм үлгү болууга аракет кылдым. Бир убакта 3 жумушта иштечүмүн. Эч нерседен тыйбай эркин өстүрдүм. Азыркыдай оюна эмне келсе ошону сүйлөп калганы ушундай тарбиядан улам окшойт деп калам. Кол өнөрчүлүк иримине англис тили курсуна алып барып, музыкалык мектепте да окуттум. Деги эле кызымдын бош койчу эмесмин. Кызыңыздын жөн эле ойлор аталышындагы алгачкы китеби чыкты. Кызыңыздын ойлору камтылган постторун окуйсузбу? Кызымдын таланты мектеп кураганда эле калыптанган. Ошондой эле ыр аңгеме жазчу. Көп учурда ыр түрүндө жазып, ырлары гезиттерге жарыяланчу. Дил баянды да мыкты жазчу. Турмушка чыккандан таштап койгон. Өзү илхам таңганга маал келерин айтчу. Ал кезде туруп жаза калбай уйкуга кызыгып калып калчу окшойт. Жолдошу менен ажырашкан соң кайра жазып, Facebook'тагы баракчасына чыгара баштады. Посторун окуп кошумча алымчамды айтчумун. Назира да келип кеңеш сурап сырдашып турат. Назира айым элдин талкуусуна көп алынат. Эне катары бул сизге оор тийбейби? Назира менин эле эмес, элдин кызы. Жакшы пикир болсо сүйүнөм. Жаман сөздөр оор тиет. Балаң тууралуу жаман сөз угуу энеге оор эле болот экен. Аларды окуп кабатыр болсом кызым: "Апа, жүрөгүңүздү оорутуп окубай эле коюңузчу" деп мени достонтуп чыгарып койгон. Кээ бир адамдар тарбия көргөн кызбы деп жазышат. Кызым абдан жакшы тарбия көрүп чоңойгон. Башка балдарга окшоп ашыкча басып, клубтарда жүргөн эмес. Жалаң окуу, кийин чыгармачылык деп келет. Мурдагы күйөө балаңыз тууралуу оюңуз кандай? Экөө абдан жакшы жашашчу. Урушкандарын такыр көргөн эмесмин. Бири-бирин аярлап, жакшы мамиле кылышканын эле көрчүмүн. Деги эле ушулар ажырашып кетет деген ой түшүмө да кирген эмес. Эки ажырым жолго түшкөндөн кийин балама аябай таарынгам. Энеге баланы ыйлап турган оор экен. Мага да жеңил болгон жок. Бирок убакыт баарын дарылады. Азыр жакшы жактарын эле эстеп, жакшы жактарын гана айта берем. Мени сыйлап эле турчу. Небереме атаң жакшы, кыйын деп турабыз. Андай сөздү уккан сайын неберем кулдуңдап сүйүнөт. Азыр турмушка чыгуусун кааласаңыз керек. Албетте, өзүң жалгыз болсоң, балаңды да жалгыз кылба, турмушка чык дейм. Кызымдын дагы өнүп өссүн каалайм. Кудайдан да мени турмушумду кайталап жалгыз болуп калбаса экен деп тилейм. Кызым бактылуу болууга татыктуу. Кызыңыз атасы менен катташа баштады. Сиз таарынган жоксузбу? 2 жыл мурун атасы кызына чалып жүрөгүн укчумун. Ал кызымдын телефон номерин таап алып чала берчү. Бирок Назира такыр сүйлөшпөй өчүрүп салчу. 1 жылдан кийин кичинемде көрдүм эле. Азыр кандай болду экен деп барып көрүп келди. Быйыл атасы тууралуу байма-бай чыгарып жаткан Facebook'тан көрүп, ачыгын айтканда жаман болуп, чочуп да кеттим. Кызыма таарындым. Назира кечирим сурады. Мейли атасы менен катыша берсин, бирок кулагым угуп, көзүм көрбөсүн дедим. Ал кишинин да үй бүлөсү жок экен. Кайрадан бирге болууңуздар мүмкүнбү? Мен бир жолу кызым үчүн жарашып көргөм. Бирок азыр ал тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес. Ал киши убагында өз кызыкчылыгын ойлоп, каалагандай өмүр сүрдү. Башы аман болсун. Мен Нази деп жашадым. Муну милдет кылбайм. Назидей кыздын энеси болгонума сыймыктанам. Маалымат булагы, Леди Чекит, KG.